Кайрат Кыргыз шайлоого камылга көрө баштады. Кайрат Кыргыз деген ат менен элге таанылган эстрада ырчысы Кайрат Салмакеев мындан бир аз мурда эле депутат болууга ниеттенип жатканын айткан. Бул ирет көрөрмандарына кайрылып шайлоого чындап эле камылга көрүп жатканын кошумчалады. Идеясы күчтүү инсан эч качан тажабай, кайрадан күчөп жаңы иликтөөлөр изденүү менен бирге болот. Иштей билген, жөндөмдүүлүгү менен иштей турган адам үчүн бул 5 жыл аздык кылат. Ал эми оюнда күч план жок болсо эле жок. Эл шайланганын унутуп калып, өзү тажап калса бир орунда бир көчөдө баса берет. Андайын кереги жок азыркы заманга. Эрте шайлоого каманбаш керек. Орунду жөн эле элеген болбойт. Депутат уюштургуч болуш керек, дипломат болуш керек. Андай сапаттар бар бекен менде. Анда шайлоого камынайын, деп жазды Кайрат Кыргыз. Ырчынын айткандарын тамаша катары көргөндөр да, аны колдогондор дагы арбын болууда. Маалымат булагы Заман Чекиткейжи. Айгерим Расул кызы өзгөчө сүрөт жүктөдү. Кыргызстандагы эң сулуу ырчылардын бири Айгерим Расул кызы популярдуу болгон атайын тиркеме менен жасалган сүрөтүн жүктөдү. Ушуну көптөн бери жасайм деп эч эле кол тийбей жүрдү эле. Буйруса Аллахым ушул күндөргө жеткирсин деп жазды ырчайым. Көрөрмандары сүрөткө бал пайган сонун байбиче болот экенсиз, суп-сулуу чоң апа болот экенсиз деген сыяктуу жакшы пикирлерин калтырышууда. Буга чейин шоу-бизнестин жылдыздарынын бир тобу өздөрүнүн ушундай сүрөттөрүн жүктөп элдин сынына коюшкан болчу. Белгилей кетсек, 28 жаштагы ырчы жубайынын сүйүктүү жары Айгерим Расул кызы учурда 2 баланы тарбиялоду. Маалымат булагы Заман Чекиткейжи.